Бүгүн 5-октябрь ашкы чалганы келдим. Кардарыбыз Жунусов Азимбек Байкенин сделкасы 13-сентябрда болуп өткөн. Өзү Кыргызстанга кеткенине байланыштуу мен азыр өзүм эле келдим үйгө. Үйдө эч ким жашабайт, азыр ичин дагы көргөзөм. Үй под ремонт, канча күндө ачкычын алды, мен дагы алдында айтамын. Дал ушул домдо жайгашкан. Buradagi үйдүн сырткы көрүнүшү, үйдүн басынын ичине киргенде көргөзөм. Подъездде жайгашкан, квартира ремонт требует эткен. Айланасында школ, садик, остановкасын дагы жакын. Бул жактан көптөгөн ошо мекендештерибиз алган, себеби бул жактын баасы ыңгайлуу. Квартира ушул 2-этажда жайгашкан. Өзүм келип унутуп калыптырмын. Азыр хозяинына чалып сурайм. Жөнүм Бекчоронова Зульфия, KG недвижимость агенттигинин мүчөсүмүн. Бүгүн 5-октябрь адаттагынан ачкыч тапшыруулардан айырмаланып, бүгүн өзүм жалгыз эле келдим, себеби кардарыбыз Азимбек Байке срочно Кыргызстанга кеткенине байланыштуу бүгүн ачкычын өзүм алдым. Сделкасы болсо 13-сентябрь болуп өткөн, Транскапитал банкта болгон, обычный сделка болгон, электронный болбогондуктан кеч өттү. Бул бир, экинчиси ошого байланыштуу саткандардын акчасы кечишкөндүктөн бүгүн ушул 5-октябрга туура келди. Үй жөнүндө айтсам, Балашкада жайгашкан, 2 бөлмөлүү, квадрат метри 44 квадрат, 2-этажда жайгашкан, ремонту жок, 5 миллион 300гө баштапкы төлөмү жок алды. Жунусов Азимбек Байке биздин агенттикке февраль айында кайрылган, февралдан баштап иштедик, одобрение алдык Росбанктан. Тилекке каршы сделкага чыга алган эмеспиз, себеби Москвадан алам деп кичине сумманы көбөйтүшүбүздү күткөн, бирок Росбанктын иштебей калганына байланыштуу убакыт көп өтүп калды. Убакыт өтүп, дал ушул квартирага сделкага чыктык. Транскапиталдан кийин одобрение алдык. Одобрение баягы кийинки кардарлар 2-чи одобрение менен баягы одобренияга мамилелер өзгөрүп калат дагы. Тез тандаганды туурадаганга даяр болуп калышат дагы. Кээирки кардарларыбыз 1-чи одобрениядан эмес, 2-чи одобрениядан чыккандары дагы көп. 2-чи одобрение алгандан кийин Азимбек Байке кайсы жактан көргөздүм? Ольгинадан, Кучинадан көрдү. Буга чейин ремонту менен жакшынакай квартира көрдү. Бирок семья менен жашаймын, үйлөрүмдү алып келишим керек, чоңураак квадрат метри менен
алышым керек дегендиктен ушу квадратты чоңураак бирок ремонту жогураак үйдү карап ошол үйгө токтодук. Сазай ишеги бар, өзү менен чогуу иштеген кесиптеши экөө биригип Азимбек байкенин атына ушу квартирдын жараны официальный иштейт. Сделкага чыгышыбыз бат эле болду. Негизи документтери даяр болгондуктан бат эле сделкага чыктык. Эгерде сиз дагы мекендеш Россия аймагында официально иштесеңиз, Кыргызстан жараны болгондо сизде дагы мүмкүнчүлүк бар. Ал мүмкүнчүлүктү колуңуздан чыгарбай, аракетти кылып көрсөңүздөр болот. KG недвижимость агенттиги Москвада эмес, бардык Россия аймагында иш алып барат. Анда иш алып барат. Ставкасы Жунусов Азимбек байкенин ставкасы 21,5 болду. Ошол мекендештер өзү жок болсо дагы ачкычын алып баардыгын текшердим. Жакынкы күндөрдө келгенде балким өзү менен дагы жолугуп, сиздер менен дагы эмоциясы менен кыйынчылыктарды өткөнүн сиздер менен дагы бөлүшүп калышы деле мүмкүн. Ошол мекендештер экрандын артында отургандар, ойлонуп жүргөндөр, үй кандай адамдар алам дегендер, сиздерде дагы мындай мүмкүнчүлүк, мындай шанс бар. Бир гана сиздин аракетиңизден